Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Кезектеги видео сабакты тартуулайбыз. Бул видео сабак интерактивдүү тапшырма даярдоо, карточка даярдоо десек дагы болот. Тарсия методу. Бул Тарсия платформасы менен иштөө үчүн Google'га келебиз. Жана издөөчү жолчого Тарсия кириллица менен эле Тарсия деп жазсаңыздар чыгат. Бул жерден Тарсия Maker аркылуу иштейбиз. Жакшы жери катталууну талап кылбайт. Жеңил бир эле кадам менен сиз карточка даярдай аласыз. Бул жерде мынакей Тарсиянын баракчасы ачылды. Биринчиде турган ушул биз даярдай турган карточканын форматы. Биринчиде бул пирамида форматында. Бул жерде биринчи турган пирамиданы тандаганда, тандап коеюн. 9 суроо жана 9 жооп берилет. Ал ушундай пирамида форматында жайгаштырылат. Кийинкиси, экинчиси ушундай 6 буруштук. Бул жерде дагы 11 суроо. Андан кийинки үчүнчү пирамиданы тандаганда бул жерде 18 суроо камтылат. Андан кийинки 6 буруштукту тандаганда бул жерде 20-30 суроо камтылат экен. Биз биринчи турган пирамиданы тандайлы. Бул жерден биз 9 суроо жазышыбыз керек. Бул карточканы кантип даярдайбыз? Карточка ушундай пирамида форматында жайгаштырылат. Бул жерде биринчиде турган карточкада суроосу, экинчи карточкада жообу. Бул сол жагындагы суроосу, бул жообу, суроосу, жообу болуп, ушул суроо жооп бири-бирине дал келиш керек. Биз ушундай катары менен, ирети менен жазабыз. Ал эми сайт бизге карточка даярдаганда суроолорду, жоопторун алмаштырып коет. Сол жактагы биринчи рядка талар рядка суроолорду жазабыз. Ал эми экинчи жолчого жоопторун жазабыз. Мисалы үчүн мен жеңил эле суроолорду жазайын. Сынаточ. Бул жакка сынаточ сөз жазам. Кызыл. Андан кийин санаточ. Сөз түрдө ушул 9 жолчо тең толуш керек. Санаточ. Бул жерге 32. Андан кийин аточ. Биз деп атадым. Этиш келди. Санаточ, сынаточ, ататоч, этиш. Омонимдер деген эмне? Айтылыш. Бул жака жазылып кетти. Айтылышы бирди. Мааниси башка. Андан кийин Кыргызстандын борбору, Бишкек, синонимдер, айтылышы ар башка, мааниси окшош сөздөр. Андан кийин антонимдер, карама каршы, маанини билдирет. Бул жерде кандай суроо берсин?
капкызыл дедим. Бул чөкөнө сын аттоочу. Биз суроолордун жана жоопторун жазып өттүк. Эми бул жерден сактап койсок дагы болот. Андан кийин экспорт в PDF деп экспортталабыз. Андан кийин ушул даярдалган карточканы сиздер мынакей карточка. Биринчиси ушул жооп беретинде кийинки сапчалары мынакей аралаштырып койгон. Капкызыл мынакей аралаштырып койгон. Ушул берилген мына границалар аркылуу кыркасыз дагы бул карточкаларды окуучуларга таратасыз. Окуучулар мына ушундай иретте тизип чыгышы керек. Бири-бирине дал келтирип тизип чыгат. Суроолордун жоопторун табышы шарт.